Жугуштуу илдеттен бүгүн 7 бейтап акка моюн сунду. Жалпы оорунун курмандыгынын саны 1427 болду. Буга чейин жугуштуу оору 80ге чейин жарандын өмүрүн алып жаткан. Ал эми бүгүн каза болгондор Бишкек шаарында 3, Ош шаарында 1, Чүй, Жалал Абад, Талас облустарында бирден бейтап каза болгон. Ысык Көл облусунда, Ош облусунда, Баткен облусунда, Нарын облусунда өлүм учурлары катталган жок. Акыркы 24 саат ичинде 816 адам коронавирустан сакайып ооруканадан чыгарылды. 412 жаңы учур катталды. Вирус жугузуп алган бейтаптардын 114-ü Бишкекте, 70-и Жалал Абад облусунда, 43-ü Ош шаарында, 41-и Ысык Көл, 39-у Ош облусунда, 37-си Чүй облусунда, 30-у Баткенде, 21-и Нарында. Ал эми 17 учур Таласта катталды. Учурда коронавирус жуктурган учурлардын саны 37.541 түзөт. Алардын ичинен 28.743 киши айыгып чыкты. 1427 адам каза болду. Бүгүнкү күндө республика боюнча 7382 бейтап стационардык дарыланууда. Алардын ичинен 2356 лаборатория тарабынан тастыкталгандар жана 5026 бейтап клиникалык эпидемиологиялык жактан тастыкталган COVID-19 диагнозу менен дарыланып жатат. Медицина кызматкерлери дагы деле илдетти жуктуруп алышууда. Бүгүн катарга дагы 25 медицина кызматкери кошулду. Ал эми 41 дарыгер илдетти жеңип чыкты. Бишкек шаарында 2, Чүй облусунда 3, Ош шаарында 8, Ош облусунда 3, Жалал Абад облусунда 4, Ысык Көл облусунда 5. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 2850 учур катталды. Кырдаалдын турукташы электигин эске алуу менен чектөөлөрдүн мөөнөтү узарып жатат. Жалал Абадта мечиттерде жума намаз окуу 1-сентябрга чейин тыюу салынды. Коомдук тамактануучу жайлар кечки 8ге чейин гана иштөө тартибин улантат. Ал эми тест татым жайлар жөнүндө айта турган болсок, тест татым жайлары 8ге чейин иштей берет. Жанагы адамдар отуручу жайларында отуруп 8ге чейин иштейт. Ал эми 8ден кийин алар дагы же болбосо ушул жеткирип берүү кызматы, же болбосо ошо өзү менен алып кетүү кызматтары иштей берсе болот. Бул сыяктуу өлкөнүн бардык облустарында чектөөлөр алына элек. Кооптулук бар. Бир күн ичинде Кыргызстандагы ооруканалардан 816 бейтап айыгып чыкты. Расмий маалымат боюнча пандемия башталган март айынан бери COVID-19 жалпы 37.541 кишиден аныкталып, анын 28.743-ü сакайганы айтылды. Айжамал Жобай кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7 канал, Ош.